Учурда Кыргыз футбол биримдигинин кеңсесинде ата мекендик калыстар үчүн VAR видео жардам системасын колдонуу боюнча быйылкы жылдагы алгачкы семинар өткөрүлүүдө. Бул окуу жыйынында теориялык бөлүктөн тышкары оюн талаасында практикалык сабактар да орун алат. Семинар Азия футбол конфедерациясынын инструктору өзбекстандык адис Валентин Коваленконун жетекчилиги алдында өтүп жатат. Сейчас мы начали обучение VAR программе. Биз азыр калыстар тобун VAR программасы боюнча окутуп баштадык. 3 күн теориялык жагын окутабыз. Бул VAR протоколу, роликтерди жана чечимдерди талкуулоо жана VAR системасы иштеп жаткан оюнда калыс өзүн кандай алып жүрүшү керектиги тууралуу. Андан кийин симуляторду үйрөнүп колдонуу башталат. Андан ары оюн талаасында практикалык сабактарды өтөбүз. Андан соң кыска оюндар жана эң аягында калыстарды финалдык сыноо болот. Дегеним, адистер калыс катарында, VAR катарында лицензияны алуу үчүн толук кандуу оюнду тейлеши керек. Практические тренировки, затем идут у нас короткие матчи. ФИФАнын талаптарына ылайык семинар 6 этаптан туруп 5 ай аралыгында окутулат. Азыркы мезгилде өлкөбүздө өткөн жылдын аягында лицензия алган 13 VAR калысы жана 10 VAR калысынын жардамчылары бар. Ошондо жалпысынан алардын саны 23. Ал эми Кыргызстандагы жалпы оюндарды тейлөө үчүн 40тан кем эмес VAR адистери керектелет. Ага ылайык азыркы учурда Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан келген адистер окуу жыйынына катышып жатышат. У нас сейчас это вторая группа обучающихся. Бизде азыр окуп жаткандар экинчи топтогулар. Алардын саны 17 киши. 7 тала калысы жана 10 калыстын жардамчылары. Булар Ош, Жалал Абад, Ысык көл, Чүй облустары жана Бишкек шаарынан келишти. Биз негизинен премьер-лиганы тейлеген калыстарды чакырабыз. Анткени бул жогорку этап. VAR-ды премьер-лигада колдонобуз. Андыктан калыстар премьер-лигадан болушу керек. Мындан ары башка калыстардан да өсүштү байкасак, дагы бир топту окутууну пландайбыз. Эта группа у нас пока так 17 человек. В дальнейшем, если мы увидим прогресс у других судей, мы запланируем следующую группу для обучения. Учурдан пайдаланып, жергиликтүү калыстар өзгөчө көңүл буруу менен окуу жыйынына катышууда. Алар үчүн бул семинар калыс катары жаңы деңгээлге чыгып, VAR-дын лицензиясын алганга идеалдуу мүмкүнчүлүк. Буга чейин КПФЛ сүрөттөп жүргөнбүз, VAR жок. Азыр эми VAR келип, бул эми кандай десем, кичине оорураак болуп атат, бирок биз ошону жакшы түшүнүп, жакшы эметкенге аракет кылып атабыз. Биздин Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилиги ушундай бизге шарт түзүп берип атканына албетте биз ушуларды колдонуп калышыбыз керек. Кыргыз футболунун биримдигине биз кызмат кылып калышыбыз керек. Жакшы үйрөнүп, жакшы жогорку деңгээлге футбол өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Азырынча теоретический занятия бизге баарын ар бир моменттерди, ар бир эмелерди детально үйрөтүп атат. Будан кийин уже практический занятияларга чыгып турабыз. С 2019 года я начал обслуживать первую лигу страны. Мен 2018 жылдан бери быйыл 7-чи жылы калыстык кылып жатам. Премьер-лигада 2022 жылдан бери иштейм. Мен калыстын жардамчысымын. Андыктан VAR-га окуп жатам. Азыр теориялык бөлүктө окуп жатабыз. VAR кандай иштейт, VAR кандай иштейт, үйрөнүп жатабыз. VAR менен иштөөнүн принциптерин, методикасын окуп жатабыз. Кайсыл убакта VAR оюнга кийлигишет, кайсыл учурда VAR аралашпайт, кандай эрежелерге VAR таянат дегендей. Бул адистиктен карьера жасаса болот. Көптөгөн перспективалар бар. Менин максатым ФИФАнын категориясын алуу. Анын үстүнөн иштеп жатам. Келечекте көксөгөнүмө жетем деп ойлойм. Перспектив. У меня есть цели, которые я поставил в этой карьере, это получить категорию FIFA. Ошентип быйылкы жылы Кыргыз футболуна VAR лицензиясы бар канча калыс керек болсо, ошончо сандагы адистер окуп үйрөнүп, жергиликтүү жана эл аралык деңгээлдеги оюндарды тейлегенге даяр болот. Быйылкы жылы Кыргыз премьер-лигасынын ар бир турунда жок дегенде 4 беттеш VAR системасынын коштоосунда өтүп жатат. Алдыда бардык оюндарды VAR менен өткөрүү тапшырмасы турат жана буюрса азыркы калыстарыбызда белгилүү мекендешибиз Бахадыр Кочкоровдун жолун жолдоп, келечекте дүйнө чемпионатында кызмат кылаарына ишеним чоң. Эркин Абдуллаев, Мукай Жумадилов, Бакыт Жолдошев, Кыргыз Спорт ТВ телеканалы. Дмитрий Великородный кызыл кагаз алды.